Болотмамбетов жан дүйнөсү өтө бийик, өзүнүн бүтүндөй өмүрүн элинин жана мекенинин гүлдөп өнүгүшү үчүн кызмат кылууга арнаган улуу инсан болгон. Болотмамбетов өзүнүн жан дили менен берилип иштеген иши аркылуу бүткүл элдик урматтоого татыктуу болгон. Карапайым жумушчу адамдан Кыргыз СССРдин өкмөт башчысына чейинки татаал жана даңктуу турмуштук жолду басып өткөн. Бул адам күн сайын көп күчтү талап кыла турган практикалык иш менен кеңири аналитикалык ой жүгүртүүнү айкалыштыра билген, кажыбас кайраттуу жана эрки күчтүү жетекчи эле. Болоттун ата-теги Санжыра боюнча сүрүштүрсөк, кыдык ичиндеги суксур уурусунан тарайт. Болотмамбетов 1907 жылы Тоң чөлкөмүнүн жер үй өрөөнүндөгү кыштоолордун биринде жарык дүйнөгө келген. Атасы Байтугул Токсоба уулу өз оокатына тың, орто чарбалуу адам болгон. Эр көкүрөк, кандай иш болбосун тартынбай шыр кеткен. Калыс жана адамдын көзүнө карабай туурасын туура деген, туура эмесин туура эмес деген сапаттары менен Байтугул тууган ичинде таасирдүү, кадырлуу адам экен. 1916 жылдагы Каргашалуу үркүн окуясы миңдеген кыргыз үй бүлөлөрү сыяктуу эле Байтугулдун үй бүлөсүнүн да тынч, бейпил турмушун бузду. Улуу үркүндүн кесепетинен бул үй бүлө абдан оор тагдырга туш болуп, бул окуя кичинекей Болоттун жүрөгүнө өтө терең так салып, анын балалык жана өспүрүм курагы айрыкча кыйын кезеңдерге тушугуу менен өттү. Падышалык жазалоочу аскердин ырайымсыз аракеттеринен үрккөн эл Кытай тарапка жапырт качууга аргасыз болду. Кытайга бараткан жолдо кууп келаткан жоонун астын тосуп, атышуу учурунда Байтугул окко учкан. Болоттун энеси Батма Арык кызы жакын тууган болбосо да, айтылуу Кыдыр акенин төркүн туткан, анын үй бүлөсүнүн таасиринде таалим-тарбия алган өтө акылдуу, токтоо жана нускалы сайып болгон. Качкан эл менен бирге Батма эне 2 уулун жетелеп, 3 Турпан деген жерге барган. Бөтөн жер, бөтөн элде качкындардын жашоосу ит көрбөгөн кордук менен өтүп жатты. Кычыраган кыштын аяздуу күндөрүнүн биринде Батма эненин кичинекейи, Болоттун жалгыз бир тууганы Канимет чарчап калды. Насили белек ичиндеги Тогузбай уруусунан чыккан Мамбет деген адам үркүндөн аялы жана баласынан ажырап, коколой башы калган экен. Ал дагы жан сактоонун айынан ар кимде малайлыкта жүрүп, Батмага жолугат. 2 бакыр бир тукур болуп, түтүн булатып калышат. Үй бүлөсүнөн ажырап, бала жытын сагынган Мамбет өспүрүм курагына келип калган Болотту өз баласындай кабыл алып, аны малайлыктан бошотуп алган. Атасы Мамбет окуп, сабатсыздыгын жойсун деген максат менен Болотту диний мектепке киргизип, аны өзүнүн ысымына каттаткан. Болотмамбетович бул Кыргызстандын чыныгы нактан нукура мамлекеттик ишмерчү. Биз майда чүйдө болгон кишилер бул мамлекеттик иштерди айтып атабыз, чыныгы мамлекеттик иштер деген бул мамлекеттик деңгээлдеги, мамлекеттин негизинен эл билген, эл тааниган, даанышман, заткар кишилер болуп Бул Болотмамбетов өзү көп сүйлөгөн, анан айтса кыска, акылдуу сөз айтып, маселени туура чечип койгон киши болду. Борбордук комитетте ушунчалык чоң маселелер каралганда, мамлекеттин тагдыры, адамдардын тагдыры каралганда. Ошол убакта бала кез дайыма айтчу, ак чач, башы кылчылдап турган бир адам бар дечти. Бул ошол бүт советтик доорду басып өткөн өтө акылман, өтө калыс, өзүнүн оюн эч качан тартынбай айткан адам бар деп, ушу бала кезде легенда болгондо. Бул адам Болотмамбетов деген дечти. Анан ошол адам канчалык бюродо, пленумда канчалык чоң тагдырлар чечип алса дагы, ошол киши түз жооп берип, эч бийликтин рангасына карабай түз айткан адам деп келген.
Батмайыне 1968-жылы дүйнөдөн өттү. Сөөгө ал арча көрүстөнүнө коюлган. Жердештеринин жана туугандарынын чоң тобу барып, топурак салып Куранын окуп келишкен. Министров республики товарищ Мамбетов выступил с докладом. Время запахало фронтовые траншеи, но никогда в сердцах, умах поколения не померкнет слава о подвиге народа, совершенном под водительством Ленинской партии во имя всего человечества. Слава великому советскому народу, доблестному строителю коммунизма, мужественному борцу за мир, счастье всех людей на земле. Да здравствует овеянной славой побед доблестной советской вооруженной силы. Да здравствует мир и дружба между народами. Да здравствует созданная Лениным славной коммунистической партии Советского Союза.